Бактылуу болууну каалаган адам бактылуулукту жаңы кийимден, бактылуулукту бир жигиттен, бактылуулукту бир сулуу кыздан, бактылуулукту байлыктан, акчадан издебет. Бактылуулукту жараткан Аллах менен болгон мамилеңди оңго менен изде. Бактылуулукту жараткан ким? Аллах Таала менен болгон мамилебиз болбосо, Кудайдын буйругун аткарбасак, Кудайга жалбарбасак, Кудай Таалага тооба кылбасак, истигфар айтпасак, каяктан бактылуулукту издейбиз? Үйүмдө бейпилдик жок, тынчтык жок. Келиним мени сыйлабайт, күйөө балам мени укпайт. Кудайга ыймандай, урматтуу мусулман бир тууганым. Нух пайгамбардын коомун эмнеге топон сели алды? Күнөөгө кесепети. Адам атабыз күнөө кылып жаннаттан куулду. Шайтан күнөө кылган үчүн. Бардык келген кесепеттин күнөөлөрдү. Аллах Таала Рa'д сүрөсүнүн 11-аятында İnna Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Allah Taala bir kavimde özgörtpeyt. Al kavim özünün imanı, içki dünyasın Allah menen bolgon mamilesini özgörtmeyince. Özgörүүnü kaalayбызбы? Özübüzden başlayбыз.